Лейлекте диплом, хайдоочулук көлүк алып берүүнү убадалаган тургун кармалды. Лейлек районунун тургундарына диплом, хайдоочулук көлүк алып берүүнү убадалап, акчасын алып качып жүргөн Жалал Абад облусунун 44 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, кармалган жаран Лейлек районунун Жаңы Жер айылынын тургундарын былтыр июль-август айларынан бери алардын ишенимине кирип, бааланган сумманы алып, изин жашырып кеткен. Шектүүнүн үстүнөн 9 арыз түшкөн. Бул факты боюнча Жазык кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүгө издөө иштери жарыяланган. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү Жалал Абад облусунан кармалып, Баткен облусуна алынып келинип, тергөө кызматына камсыздалды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө издөөдө жүргөн жаран жабырлануучуларга жалпысынан 720 000 сом өлчөмүндө зыян келтиргендиги такталган. Учурда тергөө иштери уланууда деп жазылат маалыматта.